5 апрелде Азаттыктын тажик кызматы Тажикстанда бир жарандын өлүмүнөн кийин райондук оорукана карантинге алынды деген маалымат жарыялаган. Маалыматта 31 мартта пневмониядан каза болгон жаран жакында Кыргызстандан келгени белгиленген. Ошондой эле ал жаран менен байланышта болгон жарандарда дарыгерлерде коронавирустун белгилери бар экени жазылган. Каза болгон тажик жараны жашаган Тажикстандын Кургонча айылы Баткен облусунун Лейлек районунун Ак Босок айылы менен чектешет жана аталган айылда Лейлек районунда ушул күнгө чейин коронавирус илдети жуккан учур катталган жок деп билдирди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү. Белгилей кетсек, Баткен облусунда март айынын башынан тартып массалык иш-чараларга той өткөрүүгө тыюу салынып, ири базарлар, өзгөчө чек ара аймактарындагы базарлар республикада биринчилерден болуп жабылган. 6 апрелге Баткен облусунда коронавирустун жаңы түрү жуккан 4 киши катталган. Анын экөө Кызылкая шаарында болсо, экөө Баткен районунда. Бирөө 3 апрель күнү айыгып үйүнө чыккан. Запаска бошотуу жана жазгы мөөнөөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу токтотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарынан мөөнөөттүү аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер кызматчыларын жана альтернативдик кызматтын кызматчыларын запаска бошотуу. Ошондой эле 2020-жылдын март-май айларында жарандарды мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө жарлыгынын колдонулушун токтото туруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө абал киргизилгендигине байланыштуу жана куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын катарында инфекциялык оорулардын жайылышын болтурбоо максатында кабыл алынган. Өкмөткө өз чечимдерин жарлыкка келтирүүсү сунушталат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Кара-Суу районуна караштуу Папан айылынын жергиликтүү тургундары блокпостто турган кызматкерлерди сабап салышкан. Бул тууралуу бүгүн брифингдин жүрүшүндө районуна Тилек Матраимов билдирди. Анын айтуусунда жергиликтүүлөр менен постто турган кызматкерлердин ортосунда мушташ болгон. Азыркы учурда укук коргоо органдары урган адамдарды тапты, териштирүү иштери жүрүүдө, деди ал. 2020-жылдын 3 апрелине карата күздүк кылкандуудан эгинди азыктандыруу жерлерде жүргүзүлүп, тапшырма 89,2 миң гектар аянтта же 74,7% аткарылды. Бул 2019-жылга салыштырмалуу 11,1%га көп деп билдирди Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев. Республика боюнча жазгы айдоо 291,1 миң гектар аянтта жүргүзүлүп, тапшырма 47,4%га аткарылды. Бул көрсөткүч өткөн жылдан 37,3 миң гектарга көп болууда. Бишкек шаарынын Ахунбаев жана Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинен тез жардам унаасы оодарылып кетти. Белгилүү болгондой, жол кырсык бүгүн 6 апрелде саат 11:20 чамасында катталган. Тез жардам кызматынын тобу Бишкек шаардык ортопедия жана травматология илими изилдөө борборуна жаткырылды. Орто оор абалда жаракат алгандар бар, кырсыктын себеби айтыла элек.